Ассаламу алейкум, устаз. Прокурор Улукбек Өмүрзаков боюнча кандай пикирдесиз? Ар кандай каралуулар менен Улук мырза учурда камалып жатат? Сураныч оюңузду айтып коюңузчу. Бүгүнкү темага тиешелүү суроо. Улукбек Өмүрзаков мен 1998 жылдан бери бул жигитти жакшы тааныйм. Бул кыргыздын патриот, мусулман, 5 убак намазын окуган, жумасын калтырбаган, Кудайдан корккон, чыгаан эл баатыры десек жаңылышпайбыз. 98 жылдан бери мен жакындан тааныйм. Ошол 98-99 жылдары эле бул 5 убак намазыны калтырбаган, Кудайдан корккон адам. Бирөөнүн мал мүлкүнө көз артпаган адам. Канчалаган баатырларды, канчалаган спортсмендерди тарбиялап, Кыргызстандын байрагын дүйнөнүн булуң бурчуна желбиреткен адам. Бүгүн башына оор сыноо келип турат. Кимдир бирөөлөр үстүнөн каралоону жүргүзүп атат. Кимдир бирөөлөр ушул баатырды сындырганга аракет кылып атат. Мен Улукбек мырзаны жакшы тааныйм, жакындан тааныйм. Жүрөгүндө жалы бар, Кудайдан башка эч кимден коркпогон баатыр балдардын бири. Мен ойлойм, бул нерсеге Улукбек мырза сынбайт. Улукбек мырза балким ушул жерде бышат, жетилет, балким чоң сабак алып чыгат деп мен толук ишенем. Эгерде тарыхка көз чаптырсак, баатырлардын көпчүлүгү кыйналган, куру дооматка калган, пайгамбарды жинди дешкен, пайгамбарды акмак дешкен, пайгамбарды сыйкырчы дешкен. Жусуф алейхиссалам канча жыл түрмөдө жатты, канча жыл түрмөнүн ичинде жатты, анан ошо түрмөдөн чыгып, ошол казынанын башчысы болду. Бүгүнкү күндө мына бүгүнкү мамлекеттин башчысы болуп отурган мына Садыр Жапаровда канча жыл түрмөдө запкы көрдү, ошол жерден чыгып мына ажоо болуп олтурат. Ажоолукка талапкер болуп олтурат, ажоо болуп олтурду. Бүгүнкү күндө ушул мамлекетибиздин эң чоң кызматтарынын биринде олтурган Камчыбек Ташиев дагы ушул бир убактарда куру дооматка кабылып, ушул түрмөдө олтуруп, бүгүн мына эмне деген чоң даражага көтөрүлүп олтурат. Мен ойлойм, Улукбек мырза дагы жакын бүгүн болбосо эртең чыгат, элине кызмат кылат деген ойдомун. Кудай таалам Улукбек мырзага сабыр берсин. Иман берсин, иманына бекемдик берсин. Кудай таалам иштерине ийгилик берсин. Ушул Улукбек мырзанын жакындарына, досторуна сабырдуулук тилейт элем. Сабыр менен баягы акылмандык менен көп жакшы нерселер чечилет. Ачуу душман, акыл дос дейт. Эч качан ачууга алдырбагыла, акылга салып иш кылгыла деп айтат элем. Анан ошол бүгүнкү күндө ушул бийлик өкүлдөрү дагы адилеттүү, Кудайдан коркуп ушул жигиттин маселесин адилеттүү карап коюшуну биз дагы өтүнүп кетет элек. Анткени бул жигит бирөөнүн малына көз сала турган бала эмес, бирөөнүн акчасына көз сала турган бала эмес, Кудайдан корккон бала. Мен жакындан мындай 98 жылдан бери ушунчалык жакындан тааныйм. Ошондуктан бул сөздү айткым келди. Кудай таалам куру дооматтан сактасын. Ал эми ушул Улукбек мырзага куру доомат кылып, үстүнөн жала жаап аткандар Кудайдан корккула. Эртеге ушул нерсеге өзүңөр дуушар болуп калбагыла. Бирөөгө куру доомат кылсаң, эртеге өзүң ушул нерсеге дуушар болосуң. Бүгүнкү темада айтылгандай, пайгамбар айтат, кайсы бир адамды кылбаган нерсе үчүн кылды деп аны доомат кылсаң, Кудай таала ошол нерсени кылдырмай сайын, ошол нерсеге өзүң дуушар болмой сайын бул дүйнөдөн өтпөйсүң деди. Демек, эгер тооба кылсаңыздар, балким Кудай таалам сакташы мүмкүн. Эгер тооба кылбасаңыздар, балким бүгүн болбосо эртең ошол баланын азап чегип атканын, кыйналып атканын Кудай таалам эч качан жерде калтырбайт. Мусулмандын дуасы, мазлум дуасы мустажаб, кабыл болуучу дуалар деп коет. Кудайдан коркуңуздар деп кайтылып кетмекчимин.